Kүйөө бечара өзүнчө эми эркек далдагы. Анан пул таап келип башка эми азыраак болуп атат, бирок ой рахмат атасы, сиз болсоңуз кантет элек, Кудайга миң мертебе шүгүр, мына таап келип атасыз, үйдө бар экениңизге шүгүр сиздин деп күйөөнүн көңүлүн көтөрүп, бир жанагыдай ай чүрөк манас тосуп алгандай, канекей манас тосуп алгандай кылып тосуп алса, күйөөнүн духу көтөрүлөт да. Күйөөнүн үйдөгү ролун жоготуп коюш аялга байланыштуу. Эгерде күйөө нерв болуп, аял тоготпой тура берсе, барып пул таба турган жөндөмү жоголуп кетет, башкара турган жөндөмү жоголуп кетет. Аялдын эркектин акылынын кем болуп калышы аял кыжаат кыла бергенден болот. Ошон үчүн күйөөнү мактап туруш керек. Мактасаң булар семирет аябай. Сен молодец, сен жакшысың, сен акыл эсиң менен деп. Бир аялдын күйөө өлүп калыптыр. Анан өлүп калып, анан бир костюм бар экен, костюмун кайра жууп илип коет экен. Өлүп калган эри, качан өлгөн, бир костюм алып калыптыр. Сагынганда жыттап турса керек костюмду. Анан кийин балдарга апа пул бер десе, о атаңын костюм чөнтөгүн алып ал дейт экен. Неге? Атаң деген сөздү угузуп туруш үчүн. Апа патинкалан пул бер десе, атаңын костюм төш чөнтөгүн алып ал дейт экен. Неге? Атаң деген сөздү угузуп. Ошого бирөөлөр күйөөлөрүн жаман көрө берет. Ошонун өзүнүн бар болгону дагы жакшы, урматтуу бир тууганда. Жок дегенде кароолчу үйдө. Жок эле дегенде кароолчу, эң эле жок дегенде. Атаң айтам деген сөз канча жакшы. Ошон үчүн аялдар ошол эркектердин эгерде иштерман болуп, үйдү башкарып, пул таап келишин каалай турган болсо, ага дух бериш керек. Ой деп келгенде тура калыш керек ордунан. Коркуп эмес, урмат кылып. Сизди көргөн кыз ошону көрүп өсөт. Сизди көргөн бол ошону көрүп өсөт. Тамак келгенде атаңардан мурда осуйбегер, ой, отургула. Атаң деген сөздү угузу берсе, үйдө тартип орнойт да. Ой, атаң келет да, эмне жүрөт калдырып бир жерде. Жей бер десең, атабыз эч ким эмес турбайбы, ата пешке турбайбы деп ойлоп, анан өзүңүн да кадырын кетип баштайт да. Ошого күйөөнү көтөрүп баатыр кылып алыш аялдардын колунда. Мен ушу мусулманчылыкта билет элем, анан жакында эркектердин ден соолугу жөнүндө китеп окуп атсам, капырлар, эмелектер, полшалыктар жазып атат да. Эркектердин эркектик касиетин жоготуп коюшу 90% нервге байланыштуу дейт. А биздин хадисте келет да, эркектин акылынан айландырып, эркектик касиетин жоготкон алардын аялдары болот дейт. Эмнеге десе, 10 жыл жакшылык кылып, 10 жолу көйнөк алып берип, бир жолу көйнөк алып бербей калса, өмүр бою жакшылык кылган жоксуң деп айтып отуруп, аны кыжалат кылып берет дейт. Тойго барат экен, подружкасы кызын берип атыптыр, чаң көйнөк алып бер деди. Ага чейин 20 жол алып берген, бир жол алып бербей калса, өмүр бою жакшылык көргөн жокмун. Сага тийгенден көрө эшматка тийген жакшы болот эле. Мына ал ошентип жыргап жүрүп атат, сен мындай деп сүйлөп, ошентип күфүр кылат дейт. Күфүр деген эмне? Кудайга күфүр эмес, балким жакшылыкты мындай жокко чыгарып коет дейт да. Ошентип отуруп, эркек акылы кетип калат, эркек акылы кеткенден анын касиеттери дагы жоголуп кетет дейт. Ошого айтат, а сиздин кылганыңыз жакшы.